Күмүшай күн сайын спорттук кийимде желкесине баштыгын артып, таң эрте жумушка келет. Миссиянын формасын кийип, мекен үчүн кызмат кылуу ар бир эле айымдын колунан келчү иш эмес. Бирок дал ошондой түйшүктүү жана сыймыктуу кесипте Күмүшай өзү тандап алган. Негизи кичинекей кезимден баштап эле форма кийем деп көп айтчумун, көп кыялданчумун. Ошол ниетим ишке ашып, жогорку окуу жайын аяктагандан кийин ушул тармакка өзүм кызыгуум болчу. Анан Кожобеков Равшан агайдын сунушу менен ушул жака ишке кирип калдым. Анын бул тармакка келип калуусуна 12 жашынан бери карате менен машыгып, ийгиликтерди жаратуусу өбөлгү болгон. Анткени атайын багыттагы полкко спорт менен алектенгендер гана жумушка алынарын айткан. Эмдин Шумкар полкунун Жалал шаарындагы өзүнчө ротасынын саркери Равшанбек Кожобеков буларга токтолду. Спорт тармагында Шумкардын спорт тармагын өтө көтөрүп атат. Ушул достижение жетти, медалдарды алып келип атат. Бишкекке барды, Бишкекке барып Киргизстанда чемпион болду. Казакстанга барды, Өзбекстанга барып алып келди. Күмүшай атайын багыттагы Шумкар полкунда 2017 жылдан бери иштеп келет. Ал бул ротада кызмат кылган 4 айымдын бири. Билеги күчтүү эр азаматтардын катарында туруп, аскердик көнүгүүлөрдү жасоо аял киши үчүн оор түйшүктүү көрүнөт. Бирок Күмүшай алардын баарын басып өтүп, келечекте генерал айым болуу тилеги бар. Буюрса спорт жаатында жакында жана алдыда көптөгөн чемпионаттар бар. Дүйнөлүк деңгээлде, азиялык деңгээлде. Буюрса ошол чемпионаттарга даярданып, ошол чемпионаттарда катышам. Жумуш жаатында болсо ушул өз кесибимди аркалап, ошол кесибимди артынан буюрса генерал болом. Күмүшай Орозбекова карате боюнча кара курдун ээси. Ал Азия биринчилигинде алтын медаль тагынган. Учурда куржунунда 47 медаль болсо, анын 22си алтын, 14-ү күмүш, калгандары коло байге. Спорт шебери алдыда өлкө желегин ири мелдештерде желбиретүү ниети бар. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.